Пайгамбар айтат да, силер соода саттыкта ант ичпегиле дейт. Соода саттыкта ант ичүү не эмес? Мүмкүн эмес. Алса алсын, аш болсун, албаса басып кете берсин таксыры. Жалган ант ичип өзүңдүн товарыңды көрсөтпөш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir күн базарга кирсе, bir адам будай сатып атат да. Анан колун мындай будайдын ичине эстесе, бир суулап койгон да. Үстү кургак эле. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо кайрылып айтат да, "Мына астыдагыны үстүгө кылбайсыңбы? Астыдагы нымды эл дагы билсин, ушундай не болуп калган, нымдашып калган экен." Үстүгө кургакты чыгарып коюп, "Ман гашшана фалайса минна", ким бизге кыянат кылса, алдаса бизден эмес деген. Ошон үчүн соода кылуунун жакшы жагы дагы бар, эмнеси дагы бар, жаман жагы бар. Эгерде биз ошол принциптерди, шарият койгон шарттарды, эрежелерди сактай турган болсок, рызкыбыздын 10-9 бөлүгүн ушундан таап жей беребиз. Кичине болсо дагы берекели болот. Адал жол менен болсун, бир сом бизнесиңиз болсун, бирок адал болсун. Эгерде миллион сом болуп туруп арам жол менен болсо, келечекте ал не кылат? Жок болуп кетет ал. Сөзсүз жок болот. Тем более акыретте ага дагы эмне кыласың таксың? Жооп дагы бересиң. Анан бүт хасанатыңды бул дүйнөдө мен муну алдап жедим дейли, мунусун алдап жедим, тигисин алдап жедим. Эртең катар тизилет. Кыямат күнүгө барганда. Ар бири келет да мен хасанатымды алат, окуган намазымды алат, зикиримди алат, садакамды алат, Куран окуган башка нерсемди алып коет да, булар жөн эле менден алып коет. Өткөндө акыйдада өттүкпү? Вал кисасу фима байнал хусуми хаккун. Айттыга, кыямат күндө өч алуу бул эмне? Чындык. Анда акча менен өч алынбайт. Bir muşurgan болсо, bir muşurбайсыз. Эмне аласыз? Жакшылыгын алып коесуз. Ошон үчүн соода саттыкта шарият эреже койгон. Мына ушул китебибизде биз азыр эмнени өтөбүз таксыларын? Ошол эрежелерди өтөбүз. Чөнки ошол эрежелерге бекем маани бериш керек. Ошондо жашообуз оңолот. Бүгүн базарлар толуп кетти, жайнап кетти да. Базардан көп нерсе жок таксыларын. Өтө көп болуп кетти базар. Бирок береке жок. Бат эле кайра акчалар тарап кетет. Бурода эртеден кечке дейин жакшы эле соода кылып атасың, бирок эч нерсеси жок да. Береке жок, жок акча. Кайра эле жок да. Неге? Биздин соода саттыгыбыздын өтө көп бөлүгү туура эмес жол менен келип атат. Сүткорлук бар анын ичинде. Жанагындай алдоо, кыянаттар бар. Шариаттын эрежелерине кыскасы төп келбеген соодалар көп болгондуктан ошол нерсеге барып жатат. Түшүнүңүздөр, а? Ошон үчүн жакшы маани берип окушубуз керек. Балким келечекте бирибиз бизнес жолуну тандайбыз. Бизнес жолуну тандаган адамга фарз биринчи соода саттык китебини окуп, анан бизнеске кириш керек. Же ар бир келишимди түзүүдүн астында дароо эле жана келишимге кол койбой, пайдасını көргөн кезде биринчи эмне кылыш керек? Биринчи барып, ал договорлорду көрүп, өзү окуган болсо келип чоң устаздардан сурап, анан келишимге кол коюш керек. Bizde barabaratta sütkorluk kelişim tüzetten anan çalat. Moldaki uşul men şunda kelişim tüzdümede emni olot deydi da iş öttü. İş ötkönden kin suraydı bizde. O işke çeyin suraş gerek. Bu farz moynunuzga. Janagı namaz okuyan adamga namaz ilmi farz mı? Ya. Farz. Turav. Bay adamga zekat ilmi farz. Turav. Ошол сыяктуу эле бизнеске кирем деген адам эң биринчи эмнени сунаш керек? Соода саттык илимини алыш керек. Андан кийин кириш керек ал киши бул маселеге.